тосулган жолу элдер тарабынан ачылды, элдерге туура түшүндү. Кече 4 январда Ақтөбе айылынын 200дөй тургуну Аксы Алабука чаткал жолун тосуп, нараачылык билдирип чыгышты. Элдин нараачылыгынан улам район акими, райондук ички иштер бөлүмүнүн башчысы кызматтан кетип, түшүндүрүү иштеринен кийин жол ачылган. Түнкү саат 19:00 чамаларында жол толугу менен ачылды. Азыркы учурда Аксы Алабука жолунда каттам өз нугунда жүрүп жатат. Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын Аксы райондук ички иштер бөлүмүнүн жетекчилиги жана ошондой эле ички иштер органдарында иштеп, азыркы учурда ардагерлер, ички иштер органдарынын ардагерлери жергиликтүү эл менен түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атышат жеринде. Наразы болгон топ буга чейин Жалал Абад шаардык сотунун жана УКМКнын имаратынын алдында да ушундай эле нараачылык акциясын өткөрүшкөн. Алар 6-7 октябрь күндөрү Кербен шаарында орун алган башламандыкты уюштурган деген айып менен кармалган жарандарды үй камагына чыгарууну жана акыйкат тергөө жүргүзүүнү талап кылышууда. Ак шаарынан камалып отурган Жылдыз аттуу жараныбыз, Кутман аттуу жараныбыз жана Турбек аттуу жарандарыбыз бул жерде ак шаарынан камалып отурат. Жалган көрсөтмөнүн негизинен биздин келген себебим акыйкат карап, бир жактама эмес, эки жактама карап, ушул уулдарды чыгарып бергенибиз талап кылып келдик азыр. Бизге ушу акыйкат карап, эки тарапты тең карап берсин. Азыркы карап аткандар булар бир жактама эле карап, алтын менен нүсүнүн жалган көргөзмөсү менен мына 3 жараныбызды ошол жерде ажыратып жүргөн жарандарды күнөөсүздөрдү алып келип камап койду. Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынан билдиришкендей, Актөбөдөгү жол тосуп унаалардын тыгынын жараткан окуя кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине жолдорду мыйзамсыз тосуу беренеси менен катталып, сотко чейинки өндүрүшкө алынган. Маселе жол тосуу менен чечилбесин айткан өкмөттүн Жалал Абад облусундагы өкүлү Абсатар Сыргабаев буларга токтолду. Үй камагына чыгаруу боюнча тергөө амалдарына, сот иштерине биздин киришкенге акыбыз жок, анда укугубуз жок. Бүгүнкү күндө өзүнүн мыйзам чегинде соттор дагы, тергөөчүлөр дагы ишин алып барып атат. Эми бул үй камагына чыгаруу боюнча өзүнүн процедуралары менен мыйзам чегинде чечилсе керек, сот аркылуу. Эске салсак, 2020 жылдын 7 октябрында Кербен шаарында акимди кызматтан кетирүүнү талап кылгандар менен аны колдогондордун ортосунда кагылышуу орун алып, анда катуу токмок жеген 41 жаштагы Уламбек Жамангулов эсине келбей жатып каза болгон. Милиция топлооңду уюштурууга шектүүлөрдүн бири катары Кутман Шадыбековду камакка алган. Кийин анын жакындары Тургун Шадыбеков менен Жылдыз Шадыбеков да кармалган. Жабыркаган тарап милицияга ишеним көрсөтпөгөндүктөн ишти улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматы иликтеп жатат. Калбек Көчкөнбай, Тынчбек Тоолдаев, Жалал Абад облусу.